Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары, биз кайрадан Власов менен Махмудовдун ортосундагы беттеш тууралуу кеп кылабыз. Видеону көргөн соң лайк басып, сөзсүз комментарий калтырып, беттеш кандай жүрө турганын божомолдоп койсоңуздар болот. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди оку жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Дүйнөлүк аренада мушташкан мушкерлердин деле беттештерин чарчабай талкуулап жаткандай эле. Бул эки нагыз профи спортчулардын кармашын талкуулай берсек ашыкча болбойт деп ишенебиз. Эске салсак, эки балбандын кармашы 26 апрель күнү Казакстандын Алматы шаарында орустардын Поддубный лигасында өтөт. Бул лигада ак жол азырынча күрөшө элек. Ал эми биздин Жоламан Шаршембеков эки жолу күрөшүп, экөөндө тең ийгиликтүү болгон. Ошондой эле Эрназар Акматалиев да Москвага Жоламан менен бирге барып, өз атаандашын жеңип келген. Мына эми ак жол үчүн жол ачылды. Власов өзүңүздөр билгендей бул беттеш тууралуу бат-бат жазып турмай бар. Азыркы маалда Орусия бириккен күрөш дүйнөсү өткөргөн чоң мендештерге катыша албай жаткандыктан, алар үчүн бул беттеш маанилүү десек болот. Азыркы дүйнө чемпионун жеңип алууга аракетин кылып, өзүнүн мыктылыгын көрсөткүсү келип турган маалы. Жакында эле Власов мындай деди: "Спорттук формаңдын туу чокусуна эрте чыгып алууга болбойт. Өзүмдү жакшы сезип турам. Салмагым бат эле ылдыйлады. Организм даярданып жатат. Эми оор машыгууларга кайтыш керек. Андай машыгуулар мени машыгуу жыйындардан соң калыбыма келтирет. Менде азыр 2 жума жана андан тышкары беттеш алдында жыйынтыктоочу 2 жумалык машыгуу жыйыным бар. Берилип күрөшүүгө аз гана калды. Жасап жаткан ишиңе берилбесең болбойт. Килем кечирбейт." Негизи Власовдун бул сөздөрү албетте өзүнө шык берүүчү сөздөр. Ошол эле кезде ак жолго энергия берип, аны алдыга түртө турчу себеп. Биздин балбан беттеш тууралуу анчалык ойлору менен деле бөлүшө бербейт. Бирок анын оюнда эмне турганы бизге анык эле. Эки жолку Олимпиада чемпионун жеңип алуу максаты турганы белгилүү. Бул дүйнө чемпионаты болбогондон кийин анчалык мааниге ээ эмес беттеш деп айтышыбыз да мүмкүн. Бирок кандай эмес. Бул эки балбандын кимиси жеңе турган болсо, азыркы 77 кг салмагындагы балбандардын эң күчтүүсү деп аталууга расмий эмес болсо дагы мүмкүнчүлүк турат. Демек алдыда жоопкерчилик өтө чоң. Биз ак жол Махмудовго ийгилик каалап өтөлү. Чыдамсыздык менен күтсөңүздөр лайк басып комментарий калтырыңыздар.